Саламатсыздар, урматтуу жолдоштор. Бүгүн биз кайрадан силер менен YouTube каналында жолугуп жатабыз. Биз мына 3 күндөн бери силер менен Манас жөнүндө, Манас мен жазган Манас роман жөнүндө кеп жүргүзүп жатабыз. Мен бул романды эмне себептен жаздым? Мунун максаты мен өткөн көрсөтүүлөрдө айткандай, бизде азыр балдарыбыз анча китепке кызыкпай калышты. Негизинен ушу сотканы карап, соту телефондорду карап, интернетте карап, ошо менен алаксышып, бул китепке кызыгуу таптакыр болуп калды. Ошондуктан мен мына өзүбүздүн кылымдарды карткан жалкар эпосубузду кара сөз түрүндө жазып, роман кылып, элге журтка тартылып отурамын. Эгерде муну балдарыбыз окуп, өздөшүрөткөн болсо, өзүнүн тегин ким экенин билип, Манас Баатырдын ким экенин билип, анын эрктери жөнүндө кабардар болушат. Эгерде мындай болбосо, биздин улуттук сыймыгыбыз, намусубуз болгон Манас таптакыр унута кала тургандай болуп жатат. Себеби муну Манасты өзүңөр билесиңер, өлтүрүндө болгондуктан, 5 саат болгондуктан муну өздөшүрүш жаш балага эмес, чоң кишилер үчүн да өтө кыйын. Ошондуктан мен муну роман түрүндө, кара сөз түрүндө жаздым. Аябай аны түшүнүктүү болсун деп жөнөкөй тилде жазганга аракет кылдым. Ошол эле учурда эпостун сөздөрүн толук ойдон сактап калганга дагы аракет кылдым. Мунун баарын анан Билим берүү министрлигинин Билим берүү академиясы тарабынан экспертизаны өткөзүп, кыргыз адабияты программасына кошумча китеп катары киргиздим. Эми мен силерге өткөн жолу токтолгон жерден романымды окуп беришти. Монтайын. Көп узабай калмактан өч алуучунун оңтойлуу кырдаал жаралды. Себеби ал өлкө Кыргызстан алган олжосун 190 жүктөтүп, 80 балбанын коштотуп, узун кербенди Бейжиңге Исенканга белекке жөнөттү. Муну уккан Акбалта менен Жакып бай абасынын чатырына келишти. Аба, белинде узун кылычын сабын мыжыга сурдана сүйлөдү Акбалта. Калмактар ата-бабабыз токтогон казынаны Исенканга белекке жөнөтүп жатыптыр. Койчу, таксекер Нанбай. Ошончо алтын, күмүш, жакут, көкар таштын баарын алып Исенканга бериптирби? Ооба, баш ийкеди Жакып. Бай ордунан туруп, үстүндөгү эски жашыл чапанын кумтулай, ачуусуна чыдабай, ары бери басты. Эми эмне кылабыз аба? Түн сурады Акбалта. Душмандын каарынан коркуп, ата-бабабыздын байлыгын тарттырып, ун чыкпастан отура беребизби? Жок. Кесе жооп берди бай. Корккондун да эби бар. Эгерде аз коркоктук кылып казынабызды калмактарга алдыртып жиберсек, түбөлүккө ишенменде болобуз. Мындай суу жүрөктүгүбүздү урпактарыбыз эч качан кечирбейт. Ошондуктан калмактарга чабуул коюп, казынаны тартып алуубуз керек. Силер буга макулсуңарбы? Деп бай экинин инисине суроолуу тиктеди. Мен макулмун, даярдык менен жооп берди Акбалта. Мен макул эмесмин, деп үн катты Жакып. Эмне үчүн? Таң калды Акбалта. Сен эмне? Калмактардан жүрөгүң түшүп коркуп жатасыңбы? Мен эч кимден корккон жокмун, жайбаракат жооп берди Жакып. Анда эмне сунушубузга каршы болуп жатасың? Жини келди Акбалтанын. Мен буга эки негиз боюнча каршымын. Биринчиден, азыр казынаны кайтарып алсак, эртеси күнү калмактар биз алгандан 10-100 эсе көп кылып, зыянын кайтарып алат. Экинчиден, бул учурда жүздөгөн, миңдеген бийик өнө кыргыздар шейит кетишет.
Анда эмне, кол куушуруп чыкпаса отура берелиби? Кыжырдана сурады Акбалта. Билбеймин. Оор шүкүрүңдү жак. Мен өз оюмду гана айттым. Акбалта Жакыпка бир сааңга жек көрө карап, кайрадан байга бурулду. Буга эмне дейсиз аба? Апкары сурады байдан Акбалта. Сиз да казынага тийишпестен жемеле коелу деген турасызбы? Жок. Анда элибиз бөөдө кыргынга калсынбы, аба? Тынчтана сурады Жакып. Сенин бул жүйөң туура, ийиним, чарчаңкы жооп берди бай. Чабуулубузга казаланган калбактар казынанын өчүн бүт кыргыздардан ала тургандыгы кадетсиз. Нечен эр азаматтарыбыз өлүп, кыз келиндерибиз олжого кетиши да турган кеп. Аба, мындай жагдайда казынага ашылбаганыбыз оң эмеспи? Үмүт менен карады байга Жакып. Жок энем. Азыр коркоктук кыла кырдаал эмес. Туура. Чабуулубуздун айынан көп курмандыктар болот. Балким биз деле калмактардын колунан ажал табабыз. Бирок буга карабай намусубузду, айберибизди сактайлы. Кыргызды кыргыз кылган, аны башка элдерден айырмалаган эң башкы мүнөзү кайсы? Бул намыс. Намыс үчүн кыргыз өлүмдөн, оттон, чоктон кайра тартпай, жанын кечкенге да ыраазы болот. Айткан сөздөрүңүздө кадет жок, аба, коштоду байда Акбалта. Баарыбыз ажалдын даамын татабыз, деп сөзүн ойлуу улантты бай. Эч ким бул дүйнөгө түркүк болбойт. Баарыбыз өлөбүз. Ошондуктан мен өлүмдөн корккон жокмун. Менин коркконум, жараткандан жалгыз тилегеним биздин курмандыктар текке кетпесин. Эгерде шейит кетсек, элибизге кыргыздын намысын коргой турган, анын кегин алып бере турган эр азаматты берсин. Мындай азамат көз жашыбыз, төгүлгөн каныбыз үчүн душмандардан өч алса, мен жаратканга эки дүйнө ыраазы болот элем. Биз оюңузга толугу бойдон кошулабыз, толкундан да сүйлөдү Акбалта. Андай болсо жигиттер, алдуу күчтүү 60 жигитти даярдагыла, деп бүтүм чыгарды бай. Эртеге калмактарга кол салып, элибиздин казынасын кайтарып алалы. Акбалта менен Жакып жигиттерди даярдап, жай жараны шайланып, жоо кылычын байланып, тууганы кыргыз журттан бата алып, ат тулпарын минишип, эртеси күнү таң супа садык чалганда, тоо түнөлгөн урчуктан өңүп барып, Кербенге капыстан кол салышты. Кыска айрышкан кармашуудан кийин эр азаматтар элинин байлыгын душмандан тартып алышып, аны элге түтүнмө түтүн жүрүп кайтарып беришти. Кыргыздардын мындай тайманбаш чабуулу жоопсуз калган жок. Калмактардын кербенин кайтарган 80 болгондун бири узун бойлуу, кең даалуу, кара тоору жөө желдет деген балбан кыргыздардан аман эсен кутулуп качып кетти. Ал Анжияндагы алуу океге барып, болгон окуяны айтып берди. Ханым, деди ал, кербенибизге каракчы буруттар, кыргыздар кол салышып, сакчыларды союп, Эсенканга аталган мүлктүн баарын тоноп кетишти. Буруттар дейсиңби? Таң калды ал оке. Ооба, ханым. Алар кантип кербенге кол салганга жүрөгү даасын. Шембе далоке. Мен алардын батырларынын баарын өлтүрүп, ташталканын чыгарып таштабадымбы? Балким сен адашып жаткандырсың балбаным. Кербенге башка бирөөлөр кол салган болбосун? Жок, ханым. Айтканынан кайтпады, бети башыккан болгон. Узак жолдон кийинчерээк тутулган болгон. Адашкан жокмун. Мен каракчы буруттарды өз көзүм менен көрүп, кыргыз тилинде сүйлөшүп жаткандыгын өз кулагым менен уктум. Жоокердин сөздөрүнө ишенер, ишенбесин билбей,
Башымаң болгон Алооке кабар айттырып, бүт жайсаңдарын, илимдүү аярларын топтоп, бал аштырып, далы карматып, ырам дамзасын окутту. Акырында ыран күдүк алардын бүтүмүн жарыялады. Ханым, деди ал, балбаның чындыкты айтыптыр. Казынаны буруттар, болгондо да оротунун балдары алыптыр. Муну укканда Алоокенин бүткөн бою титиреди. Жеңилген душмандарынын мындай кыр көрсөткөнү анын жанын кашайтып, чучугуна чейин жетти. Акмактар десе, ачуусуна чыдабай, башындагы 4 бурчтуу кара тебен жерге ыргыта айкырды Алооке. Кайсы алына буруттар менен чабышып жүрүшөт. Мен эми аларды сазайын берип кан кустурамын. Туура айтасың, ханым. Оштоданын сөзүнө ыран күдүк. Бөрү баласы ит болбойт. Мен сага өткөн жолу улардын биротуну таштотканын чыгарып, экинчи баш көтөргүч кыл десем, макул болбой койгон элем. Алоокенин огойтар ачуусу келип, кан ичмeye кармап, каардуу буйрук берди. Буруттарды аяп, өткөн жолу катуу жаңылыптырмын. Мен аларды адам десем, жакшылыкты билбеген айбан турбайбы? Эмөсү ишкен кыргыздар мага таарынышпасын. Тукум курут кылып, билин койбой чаап, эч кимди аябастан, жашы карысы дебей, кыргыздын баарын жок кылабыз. Кандын буйругун аткарып, жер жайнаган аскер аттанып, кокту колот калтырбай бүт тинтип, жолуккан кыргыздардын бирин калтырбай өлтүрө башташты. Каршылык көрсөткөндөр да, агынып бергендер да жарыктуу үн менен кош айтышып, мал мүлкү толук бойдон душмандарга олжо болду. Кыргыз жерине кара түн түштү. Кырсы каралап, каардуу, ырайымсыз душмандын колунан эч ким кутулбады. Муну угуп көргөн кыргыздардын үрөйү учуп, душманды кантип токтотушту билбей башымаң болду. Ой тобо, таңдана сүйлөдү Акбалта. Ороздун балдары кайрадан Жакыптын чатырында чогулганда. Түбү өзүбүзгө тууган калмактар ушунчалык жылкыч болобу? Кары дебей, жаш дебей, эркекпи, аялбы? Эч кимди аябай кыргыздын баарын тегиз кырып келе жатышат. Силер эмне деп ойлодуңар эле? Түгүн сүйлөдү Жакып. Кербенине тийсек, алар бизге унчукпастан жөн кала бермек беле. Же бул жоругубуз үчүн рахмат айтып, башыбыздан сылайт деп ойлодуңарбы? Жок, деп жооп берди Акбалта. Бирок байлык үчүн ушунчалык зулумдукка баруунун эмне кереги бар? Калмактарга тийбейли, ачуусун келтирбейли, арманда калбайлы деп эскерткен элем го, кейди Жакып. Мына, баары мен айткандай болду. Ороздунун калган балдары Акбалта бул сөзлөргө эмне деп жооп беришин билбей, шалдырап отуруп калышты. Энилерим, деди ошондобай, болор иш болду. Ким ак, ким көк экенин териштирип, бири-бирибизге доомат койгонубуздан эч кандай майнап чыкпайт. Биздин максатыбыз таптакыр башка. Калмактардын кыргынын токтотуу. Эгерде алар аны токтотпосок, ашып кетсе 1-2 айдын ичинде кыргыздар жок болот. Туура айтасыз, макул болуп Жакып. Калмактарды сөзсүз токтотуу керек. Бирок кантип? Бир шаңга боз үйдүн ичинде тынчтык өкүм сүрдү. Инилерим эмне дейт экен дегенсип, бай аларга үмүттүү карады. Эч ким сөз катпагандан кийин ал кайрадан өзү сүйлөдү. Калмактардын кыргыздын баарын кыра турган ниети айдан ачык болду, деди бай. Аларды токтотуу үчүн мен Алоокенин алдына барамын. Эмне? Төбөт чачы тик турду Акбалта. Сиз Алоокеге барасызбы? Ооба. Алооке сөзүңүз тукмак турсун, дароо талпаңызды ташка жаят. Азыр Ороздун ордуна кыргыздарды башкарып, казынага чабуулду сиз учурганыңызды ал билбейт дейсизби? Суроолуп карады байга Акбалта. Менимче билсе керек, жай баракка жооп берди бай.
Анда эмне үчүн ал окейге барам деп жатасыз? Мындай аракетиңизде эч кандай пайда жок. Сиз бөөдө курман болосуз. Калмактардын чабуулун токтотуп, кыргыздарды өлүмдөн сактап кала албайсыз. Ооба. Макул, барбаса барбайын. Анда калмактарды кантип токтотобуз? Суроо берди бай Акбалтага. Тигил бир сагаан кончукпай туруп, кийин мукактана жооп берди. Ал окенин алдына мен барам. Сенби? Жылмай асырады бай. Ооба, мен. Эгерде барсаң, алар сени соо коет деп ойлойсуңбу? Кыргыздардын башчыларынын бири экениңди калмактар тыңчылар аркылуу билсе керек. Ооба, ушуларды түшүнүп туруп, кайсы акылың менен калмактарга барам деп жатасың? Ооба, барам. Өжөрлөндү Акбалта. Туура, мен кыргыздардын жолбашчыларынын биримин. Бирок сиздей болуп башкы жолбашчы эмесмин. Ошондуктан калмактарга сиз барбай, мен барганым оң. Алардын колунан аман калганга менде көбүрөөк мүмкүнчүлүк бар. Бай инисинин сөздөрүнө ыраазы болуп ага карады. Ушундай чечкиндүү сөздөрүң, кайратың үчүн рахмат энем, деди ал. Сендей жигиттер бар кезде кыргызымды эч ким эч качан жеңе албайт, тукум курут кыла албайт. Демек, ал окейге мен барамбы? Сүйүнүп кетти Акбалта. Жок, ага мен барам. Эмнеге? Иним, деди бай. Биринчиден, эштердин баарыңардан улуумун. Азыр көптүр жашап, шеримди ичтим, жеримди жедим. Силер болсо 10 күнүңөрдүн 1 күнү ачылы деп өспүрүм балдарсыңар. Экинчиден, казынан чаап алуу жөнүндөгү акыркы чечимди мен кабыл алганмын. Ошондуктан анын мындай кайгылуу натыйжалары үчүн башкы жоопкерчилик тартып, ал окейге баруу менин милдетим. Ава, сөзүн баштады Акбалта. Бирок бай аны сүйлөтө койбоду. Болду, сөз бүттү. Ал окейге мен барамын. Бул эң туура калыс чечим. Анын үстүнө мунун дагы бир олуттуу себеби бар. Кандай себеп? Мындан өчө сурады Акбалта. Унутпагыла. Ал окейге баруубуздун эң башкы максаты анын колунан ажал табуу эмес, кыргыздардын жанын аман алып калуу. Эгерде сен бара турган болсоң, Акбалта, жаштыгыңа салып, ага курт сүйлөп коюшуң мүмкүн. Анда ал окей ызаланып, сени мерт кылып коюшу турган кеп. Мен мындай курчтукка барбаймын. Балким бул шүмшүк менен жалпы тил таап, элимди оор күндөн куткарганга айла табармын. Инилер канчалык жалынып жалбарса да, бай сөзүнөн кайтпады. Жок, инилерим, курман болсом болоюн, бирок эли журтту кырсыктан сактаганга милдеттүүмүн. Калмактар элимди кырып, түбүнө жеткиче, аларга жаным курман. Мына жолдоштор, ушинтип биздин бүгүнкү бөлөнгөн убактыбыз соңуна чыкты. Кийинки жолу эфирде жолукканча саламатта калыңlar.